Көөнөргөс мурастарга ээ калды. Ошол көөнөргөс мурастардын бири чач өрү Аземе. Эртеден эле кыздын орду өтө жогору болгон. Эч качан төмөн отургузган эмес. Төрдөгү жыйылган жүктүн бурчу кыздын орду болгон. Ошол жерге олтургузуп, торт окутуп, сайма сайдырып, кыз балага тиешелүү болгон жумуштардын бардыгын үйрөткөн. Кыз бала качан тескер болуп, чоңойгондон баштап, апасы анын чачын аздектеп, батестеп, айран менен жууп, жылкынын сөөгүн кайнатып, чайкап, кундуздай културтуп, чачы өрүмгө киргенде айылдын аксакал байбичелерин чакырып, аны чачын өргөндө. Чачын өргөндө байбичелер сармай менен майлап, чачын өрүп, учуна ак кебезден эшип, чач уштук тагышкан. Ал деген чачы майлуу сүттүү болуп, учуң узарсын деген изги тилектер болгон. Дагы башына такыя кийгизишкен. Андан кийин 9 жашар болгондо кыз баланын балакатка жетти деп 5 көкүл кылып өрүп, чачын артына 40 чач өргөн. Дагы мойнуна толтура шуруларды таккан. Ал дегени чоңоюп калган кыздын акактай мойнун, аппак айдай жүзүн жаман көздөн сактоонун адеби болгон. Ошондой эле 40 чач өрү бул 40 уруунун бирөөнө келин болосуң деген тилектер болгон. Кыз бала бойго жеткенде кундуз тебете кийгизген. Ал эми турмушка чыгарда шөкүлө кийгизип узатышкан. Шөкүлө кийгизерде мурун бир эки кыргыз элинде эки пикир айтылат. Бирөө кыз баланын бирөө келип сөйкө салып кеткенде чачын экиге бөлүп өрт койгон. Анда дагы жуучу келген жуучулар бул кыздын башы бош эмес экен, чачы экиге бөлүнүптүр, мунун түбөйү бар экен деп сөз айтышкан эмес. Экинчи бир пикир бул кыз баланын турмушка узатканда 5 көкүл чачын жазып, 2 чач кылып өрүп, bir çaçı özüngsün, bir çaçın senin yoldaşın deyip bargan yerine barganda kaynenesi kandagan beleklerin berip, ayıldın aksakal baybiçelerin çakırıp, maylap, süttüp, örüşkondagı çaçının uçuna çaçıştık, ak kevezden çaçıştık tağışkan. Ar bir örmündü, hırıskı, kut var deyip, izge tileklerini aytışıp, jakşı tileklerini aytıp bataların berişken. Kız eldin nazik gülü. Çaç örü bul jön gana toğuzduk emes. Bul apanın kızga bergen tarbiyası. Kolu menen örgön batası. Ar bir örümde uyat var, namus var. Aru yürek var. Örülgön çaç, örülgön tarık. Kızdın el emes bütündöy eldin körgü. Örüm ötkönge urmat, бүгүнкүгө жарашыр. Ал эми бул ата бабанын бизге калтырган үнсүз усуяты. Biraz daha. Yemeğe girdim ben sabahtan. Oyumuz toydular. Kızlarımızın ömrü uzun olur. Ölüşü cayıp olur. Bargan yerinden baktap, baklı olur, önümüz akar sakar olur. Eldin kıymandan